Бул Бажыраев ачылып турган гүлдөр 1 майга чейин гүлдөп бүтүп, андан кийин 1 жылдык гүлдөр отургузулат. Ал гүлдөр болсо 1 кар түшкөнгө чейин шаарга көрүп берип турат. Негизи сыртынан кооз көрүнгөн менен ичин арылай келгенде бирден экиден баштары жулунуп же тамыры менен үзүлүп, ошол жерде калтырылып кеткен көрсө болот. Мына бул жерди казып кетишкен да луковицасы менен чогуу элечи. Луковицасы менен чогуу казып кетишкен. Эрте жазда же күзүндө тигилгенден кийин чыкканда жазында башкалары гүлдөдү, бул жерден гүлдөбөй калды да ушунча жер. Где-то 200-300 штуктай тюльпан гүлдөбөй калды. Жок, ордун алып уурдап кетишкен да. Жоо газынын тамыры бир-бирден идишке салынып, ноябрь айында отургузулат. Көп мээнетти талап кылган бул ишке Свердлов району боюнча 40тан 50ге чейин жумушчу эртеден кечке түйшүк тартып иштейт. Кызматкерлер маал-маалы менен гүлзарды отоп сугарып турушат. Өстүрүп койгондон кийин сындырып же жулуп кеткени эмгекти сыйлабаганга тете дейт кызматкерлер. Мына жактарында бардыгын жулуп салышкан. Мынакей көрсөңүздөр. Ушуну суранарыбыз эч убакта жулбаса гүлдөрдү. Бул деген өзүбүздүн көркүбүз, элибиз үчүн эс алса да өстүргөнбүз. Аны элибиз билбей жатат. Баарын жулуп ыргытып жиберип атышат бардыгы. Ордо калаага жоо газынын кызыл, кызгылт, сары сыяктуу түсүн 12 түрүнөн 120 000 даана отургузулган. Гүлзарлар көбүнчө эл сейилдей турган сейилбак эстеликтердин айланасына өстүрүлөт. Мына бул сорту Рональда деген сорту, мына фиолетовый сорту. Актары White Flag, кызыл цветтери Escape, анан Patriot деген сорту. Ал болсо Golden Flag деген сорт, сары сорту. Гүлдү жулуп жаткан жеринен кармалгандар да жок эмес. Кечинде эз алып жүрүшүп, 40 штукту үзүп, кармап бараткан жеринен үзүп алып кетип аткан жеринен кармалышты. Мына милиция кызматкерлери кармап келишип, восстановительный стоимость деп коет, ошонусун төлөтүштү бизге. Анан эми ушундай фактылар болуп атат азыр. Канткен менен көз моокумун кандырган көркөм гүлдөр көчөнү көркүнө чыгарат эмеспи? Көкүрөгү жартылардын курмандыгын айланбай, көздү сүйүнтүп көпкө турса жакшы эле болмок. Сайфуллин Мурзаев,